Ассаламу алейкум достор. Кандай турасыздар? Баарыңыздарга Колорадо штатынан жалынды салам. Колорадо Спринг деген жерге Amazon жүк алып келгем. Атайын очки тагынып алдым. Көздүн баары кыпкызыл, түнү бою трак айдадык. Кечирим сурайм очки тагынып алган үчүн. Достор, бүгүн сиздерге жакшы жаңылыгым бар. Мен жакшы жаңылыктарды чыгарып турайын деп чечтим. Мен азыр сиздерге мондай карточка көрсөтөйүн деп атам, достор. Мыякта эки карточка экөө тең окшош да, бири-бирине окшош. Бул деген fuel карточка деп коет да, дизелди трака куя турганда колдоно турган карточка. Мен ушул карточка жөнүндө сиздерге азыр маалымат берем. Мен 8 жылдан ашык, 9 жылга жакын тракта иштеп жүрөм. Бирок бир да жолу өзүм ушундай карточка ачып, солярканы тракка куюп көргөн эмесмин. Мен ар дайым компаниялардын мага берген fuel карточка деп коет, ошол карточкаларды колдонуп келгем, достор. Ана мен өткөндө видео көрүп калдым. Адыл энебиз видео чыгарып ушундай карточка алдым, абдан сонун экен, жумасына 450-500 доллар экономить этсе болот экен дегенди көрдүм. Андан кийин медеринимди көрдүм. Медериним дагы мага карточкасын көрсөтүп, жакшы эконом кылса болот экен деп, анан мен ошол жактан номерин алып, Үмүтжан деген Өзбекстанда жашаган энебизге чалып калдым. Анан баардык нерсени түшүндүрүп берип, анан айтты: Алмаз байке, бул карточканы алып койсоңуз өзүңүзгө жакшы болот. Жумасына 400-500 доллар экономдосоңуз дейт. Айына 1,5-2 миң доллар экономдосоңуз дейт. Анан бул 15 миң, 20 миң доллар бир жылда экономить этип койсок бизге деле жакшы болот да, достор. Ошон үчүн ушул карточка жөнүндө сиздерге кененирээк маалымат берип койсом, сиздер дагы ушул карточканы заказ кылып колдонсоңуздар, силер дагы акча тыйындан экономдоп, ошол экономдогон акчаны ата-энеңиздерге Кыргызстанга салып ийсеңиздер болот. Азыр дагы бир жолу сиздерге көрсөтөйүн, ушундай fuel карточка экен. Азыр мен бул карточканы алгандан кийин дагы мыякта атайын өзүнүн программасы болот экен, достор. Азыр мен экинчи телефонундан сиздерге эмне программа экенин түшүндүрүп берейин. Мына мондай программа болот экен. Ошону дагы сиздер кийин жаздырып аласыздар. Программадан бул жактан мен ушул карточка менен кайсыл жактан куйсам болот. Мына бул жакта жазылып турат: Loves, Pilot, Flying J, TA, Petro, Embes деген ушундай заправкалардан, Америкадагы чоң заправкалардан куйсам болот экен. Жакшы жери, достор, жакшы жери. Бул карточканын эң жакшы жери, бизде атайын программа бар. TrackPass деген программа бар. Ошол TrackPass аркылуу биз жолдо кетип баратып көрүп турабыз. Кайсыл заправка жакын, кайсыл заправкада солярканын баасы, дизелдин баасы арзан деп. Анан ошого жараша да киребиз да. Анткени биз овнербиз. А жана компания драйверлер ал баасын карабайт. Компания төлөйт деп каалаган жеринен куя беришет. Достор, бизде мындан тышкары мондай TrackPass деген программа бар. Сиздерге көрсөтүп коеюн. Аны дагы мына TrackPass деген атайын программа бар. Бул абдан сонун программа, ар бир трак айдоочусу колдонуш керек. Анан бул жакта, например, биз деген азыр Денвер шаарын карап көрөлү. Мына көрдүңүздөрбү? Денвер шаарында, мына буякта Денвер деп жазылып турат. Ошол Денверде мына буякта Pilot деген заправка бар. Арзан деп мен ошол жактан ар дайым куям. Ошону карайлы, канчадан экен. Буякта жазылып турат: 1 галлондо 3 литр 800 грамм бар, 3 доллар 81 центтен экен. Эстеп калыңыздар. 1 галлон 3 доллар 81 цент экен. Азыр мен жанагы программага кирем. Программага кирип, бул жактан да көрсөк болот экен. Мына бул жакта Colorado Springs деп турат. Мына Денверди табабыз дагы, ошо Flying J'ге барабыз. Мына Flying J деп жана көрсөттүм. Тиякта эң негизги баасы 3 доллар 81 цент экен. А биз болсо бул программадан көрсөк болот экен, канчадан экен. Мына бул жакта жазылып турат. Даже 3 доллар 70 деп жазып коюптур. Бирок силер ушул карточканы колдонсоңор дейт. Ушул карточканы колдонсоңор скидкасы менен 3 доллар 45тен куят экенсиңер. Көрдүңөрбү? Тиякта 3 доллар 75 болсо, биз болсо бул карточканы колдонуп 3 доллар 45тен куйганда ошондо айырмасы 30
цент болуп калат экен достор. 30 цент дагы роль ойнойт. Эгерде 1 галлондон 30 цент пайда көрсөңөр, 10 галлондон 3 доллар, 100 галлон куйсаңар уже 30 доллар. 200 галлон куйсаңар уже 60 долларды бир заправкадан экономить этип коет экенсиңер. Анан деген бул карточканы алыш өтө жеңил. Мен бул видеого Үмүтжан инвесттин телефонун жазып коем. Сиздер чалышыңар керек. Чалгандан кийин бардык нерсени түшүндүрүп берип, сиздерге карточка жиберет. Карточка деген ушундай 2 карточка жиберет экен. Эмнеге 2 карточка десем, айтат, бул бирөөсү запас болуп калсын, а может бирөөсү жоголуп кетиши мүмкүн, бирөөсү иштебей калышы мүмкүн, убактылуу дейт. Ошондо экинчиси менен колдоно бересиңер деп мен экөөнү тең активировать этип койдум. Атак мага 4 карточка салыптыр. 4өөнү мен экөөнү үйгө эле калтырып койдум, активация пока жасабайчы. Анан достор, бул Үмүтжан инвестке телефонго чалсаңар, алардын эң главный офистери бул Америкада да бар, анан Ташкентте бар да. Ташкентте жүрсө дагы Американын номерлери менен колдонсо болот. Анан мага ишенсеңер, бул карточканы алсаңар болот достор. Анан бул карточка FedEx аркылуу 2 күндүн ичинде үйгө келет. Анан өзүнчө программаны силерге жибергенде, силер деген контракт түзүшүңөр керек. Ошол контрактты түзүп бүткөндөн кийин анан бул карточкаларды активация жасап берет дагы. Өзүңөр жана кодду өзүңөр коесуңар. Баягы драйвер ID деген сыяктуу fuel карточканын ID'си деп бир 4 самдан турган кодду өзүңөр коесуңар дагы. Анан бул карточкалар иштеп калат достор. Иштеп калгандан кийин мен сиздерге жанагы көрсөткөн программаны колдонуп, анан деген солярка куя бересиңер. Мен бул карточканы бир гана жолу колдондум. Мизури штатына киргенде бир Pilot беле Flying арзан заправка бар. Мен ошондон жанагы TrackPass деген программаны колдонуп карасам, бир баа турат. А бул карточка менен колдоноюн деп атайын бул программага кирсем, 1 галлондон 54 цент экономдойсуң деп чыкты. Ана мен сүйүнүп барып, бул карточканы колдонуп, мен 250 галлон куяйын деп аткам. Ана мейлем жетет го деп туруп 200 галлон куйдум дагы, скидкасы 200 галлонду куйгандан кийин бул арзаныраак койдум, скидка деп коебузбу? Пайдасы 108 доллар экономить еттим. Жакшыбы, достор? Бир заправка алганда 108 доллар экономить еттим. Бул деген ар кандай экен? Бир заправкадан 30 цент скидка береткен, бир заправкадан 70 цент скидка береткен, бир заправкадан 50 цент скидка береткен. Анан ошонун арзанын өзүңөр ушул карта менен карап, картасы дагы жеңил экен бул. Мояктан кайсы заправкалар көрүңүздөр? Мыякта Лаус турат, TA турат, Петро турат, ушакта заправканын бүт баарын көрсөтөт. Например, могун дагы бир заправканы көрсөтөйм. Мыякта деген Лаус деген заправка экен, достор. Лав деген заправканы басабыз. Ошондо бул заправкада 3 доллар 75 центтен куясың деп турат. А бирок бул карточканы колдонгондо скидкасы турат мыякта. 3 доллар 43 болуп калат. Ошондо ар бир галлондон жазылып турат мыякта. 3 доллар жок, 32 центтен дейт. 32 центтен экономия кыласың дейт. Ошондо 1 галлондон 32 цент болгондо 100 галлондон 32 доллар. Менин багым 300 литр да. Эгер мен 300 литрди куйсам, ошондо 32 ден болгондо ошон 96 доллар экономия кылат экенмин да. Ошентип силер жумасына бир жолу куйбайсыңар да солярканы. А может 3 жолу куюп каласыңар, а может 4 жолу куюп каласыңар. Анан экономдосоңор бир жумада 300, 400, 500 доллар экономдосоңор, анан айына ошондой эле чыгып калат. 1,5 миң, 2 миң доллар чыгып калса, жылына 15 миң, 20 миң экономдоп коесуңар. Ошон үчүн коюлган телефондорго жазгыла, Үмүтжан инвестке байланышып, ушул карточканы алганга аракет кылгыла. Ал дагы мага бир видео жиберген, ошол видеону дагы коем, бирок орус тилинде экен. Бул эми өзбек туугандар болот да. Өзлөрүнүн компаниясы Америкада да бар, анан эмеде да бар экен, Ташкентте бар экен. Анан Ташкенттегини мага видеого тартып, компаниясын көрсөткөн, где-то 100гө жакын бала отурат экен. Ошон үчүн Үмүтжан инвестке Америкадан чоң жалындуу салам, ассаламу алейкум деп айтмакчыбыз дагы. Ушул карточканы колдонуп коюңуздар достор.
Мен азыр артка кетип уктайын, кечинде жүк берсе алабыз, болбосо уйкуну кандырып алып, эртең жүк алып кетебиз. Анан достор, мен бул жака Amazon'дун жүгүн алып келдим. Сиздерге баягы ориентировка үчүн, маалымат үчүн айтып коеюн. 1 майл үчүн $2.53 төлөп берди. Азыр ошону да коюп коем, сиздерге маалымат болуп калат. Көптөгөн мекендештер сурайт, рейд кандай болуп атат, рынок көтөрүлүп атабы деп. Кудай буйруса көтөрүлөт. Азыр дагы күн жылыйт, жумуштар көбөйөт. А может Amazon'дагы кичине көтөрүлүшү мүмкүн, достор. Жакшы үмүт менен жашайлы, бирок эми ар кандай болуп калат. Мен башында жаңы чыкканда $1.72 алып Агаядан чыккам, зато Канзаска келип $2.53 жүк алдым. Ошол видеонун акырына да коюп коем. Ошол жүктөрдүн бааларын көрүп таанышып коюңуздар. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар, достор. Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про нашу топливную карту, с какими тракстопами мы работаем, какие дискаунты предоставляем и какая у нас кредитная линия. Давайте начнем с того, с какими тракстопами мы работаем. Мы работаем с такими знаменитыми тракстопами, как TA, Petro, Loves и маленькими тракстопами, как Ambest, Sunoco, 7-Eleven. Как мы знаем, таких тракстопов в Америке более 2000, и в каждой из них мы предоставляем дискаунт. Давайте начнем про нашу топливную карту. Вот так выглядит наша топливная карта. И для каждой топливной карты мы предоставляем кредитную линию в размере $5000. И к этому можно добавить то, что мы еще предлагаем дискаунт в размере $1. И еще одна важная вещь, которую я вам должен сказать, это то, что если вы будете использовать наши топливные карты, то мы будем предоставлять вам услуги Customer Service 24/7. То есть вы можете написать нам в любое время суток, если у вас возникнут вопросы, например, насчет каких-либо дискаунтов, каких-либо тракстопов, или же вы хотите получить какой-либо transaction report, то мы вам поможем с этим. И насчет еще одного важного фактора. Помимо нашего customer сервиса мы еще предоставляем услуги maintenance, то есть как работает maintenance. Допустим, вы хотите поменять масло в своем траке или же заменить шины. На этот случай у нас тоже есть дискаунты, то есть на замену масла вы можете получить дискаунт в размере $30, а на замену шин вы можете получить скидки в размере $200. Как это можно сделать? Вы звоните нам в customer service, который работает 24/7, говорите то, что хотите поменять масло или же шины. Мы звоним в самый ближайший тракстоп, назначаем вам appointment и в то же время звоним вам и говорим то, что у вас назначен appointment. И через час вы можете подъехать в определенный тракстоп и поменять масло, и после этого вы получите наш дискаунт. Я еще должен сказать то, что использование наших карт абсолютно бесплатно. Там нету никаких комиссий за то, что вы используете нашу карту. У нас нету комиссий ежемесячной, там 6 месяцев, год. Наша карта абсолютно бесплатна по сравнению с картами RTS, TCS, которые взимают $400-300 со своих клиентов за то, что они используют их же карту. А в нашем случае наша карта абсолютно бесплатна. И еще мы предоставляем такую услугу, как бесплатная доставка в любую точку Америки. То есть мы работаем с FedEx доставкой, а как мы знаем, FedEx доставляет грузы быстро и по адресу. То есть вы можете заказать карту в любую точку Америки, и это вам будет стоить ничего, потому что все расходы насчет именно доставки будем покрывать мы, то есть наша компания будет покрывать расходы за именно доставку. И если у вас остались какие-либо вопросы насчет наших топливных карт, или же тракстопов, или же customer service, вы можете легко связаться с нами по вот этому номеру. Ждем ваши запросы, вы можете легко связаться с нами и заказать карту прямо сейчас.